Баткен облусунун Кадамжай районунда быйыл сентябрь айынын башында киши колдуу болгон 14 жаштагы кыздын өлүмү боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 4 шектүү айып тагылды. Алардын бири өспүрүм. Материалдар Кадамжай райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Кылмышка шектүүлөр күнөөсүн мойнуна алышкан эмес. Ички иштер башкармалыгы соттук отурумдун күнү белгилене электигин, өлтүрүлгөн кыз жашы жете элек болгондугунан байланыштуу сот процесси жабык болоорун белгиледи. Эскерте кетсек, 4-сентябрь күнү 14 жаштагы кыздын сөөгү Кадамжайда сел өтүүчү тоннелдин ичинен колу артка жип менен байланып, муунтулган абалда табылган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, кыздын өлүмүнө шектүүдөлүп, Хальмён айыл аймагынын 3 тургуну кармалган. Андан кийин бул ишке шектүү катары 4 адам колго түшүрүлгөн. Түркиянын Кара деңиз жээгиндеги Самсун шаарынын портунда мунай ташыган танкерде жарылуу болду. Анын кесепетинен кемеде өрт чыккан. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазды. Кырсыктын себептери жана жабыркагандар боюнча маалымат айтыла элек. Самсун шаарында порт Түркиянын Кара деңиз жээгиндеги эң чоң порту болуп саналат. Ал Анкарадан 420 км түндүктө жайгашкан.